Biz özümüzde ele körpüm, ya bakara Afganistan bolsa da. Барпы айылының тұрғыны Шумкарбек Бакиров 4 гектар жерді 2020 жылы ижараға 10 жылға алған. Бұл жерге 1500 көчөт егіп түшімінді алып баштаған. Ал эми кыш завод жердің бір бөлігін талашып жатқандығын, топырақ қазылған болса 400-дөй көчөт жоқ қылынар айтылууда. 1,5 мың көчөт ектім, анын içinde трансформатор қойдым 500 мыңге. 500 мыңге насос қойдым. Азыркы учурда уже менин мөмөлөрүм 1,5 түп мөмөм, уже азыр көчөттүн мөмөгө кирди. Азыркысында. Анан бул жерде МК Югстрой мени сотко берди. 1 жылдан бери мени сотко берип келет азыркы учурда. Райондук сотко бардык. Райондук сотто эки жактуу чечим чыккан жок. Только бакты талкалаш керек болууда азыр бул жерде. А бул жерде комиссия деле болгон жок. Эч кандай комиссия болуп, комиссия түзүлүп келип бул жерде эч ким бакты келип текшерген адам жок. Соттук отурумда эле карап текшерип кетип атат. 1,5 мың көчөт негизи бар, ошонун 400 көчөтү талкаланып атат азыр бул жерде. Ал эми Барпы айылынын тургундары чогулушуп, мында жер кыртышын буздурбай, бак боюнча калуу керек деген пикирлерин билдиришти. Буга улай эле айыл тургундары кыш заводко барып тийиштүү кызматкерлер менен жолугушту. Эмнеде бир бизнес центр болуп кетти да. Анан өкмөттүн бир жашырган эмеси барбы, башкасы бар, бизге караңгы ал нерсечи. Бизге болгону ызы чуу тополоң, сама захват деген нерсе бизде жок. Бизде бир гана нерсе элдикин элге кайтарып берсин, президент айткан сөз ушул да. Элдикин элге бергиле деп. Биз шуну эле талап кылып келдик. Бизге мына заводдун пайдасы жок, башкасы жок. Бул завод жери да өзү да нелегально турат да. Бул берилген учурда шу күнгө чейин эч кандай кандай десем формальный документтер менен бүтүп келген нерсе бул иши. Мөмө жемиштерди жеп эле ушул жерде эле чоңойгон адамбыз, өзү Барпыдан болобуз. Эми Садыр Нуркожоев менен ушу Камчыбек Ташиевке айтарыбыз, ушу кирпич заводду алып салсын. Бизге тынчылык болуп, бул жерлерибиз өзүбүздүн ушу мээнетибиз менен ушул жерден мөмө жеп, илгертен эле адамдардай болуп эле жакшынакай эме кылайлы, ушу жерде ой болсун. Элге кайтарылыш керек бу. 4 адамдын кызыкчылыгында жүрө береби? Мына кирпичи түшкөн экен мына. Бу 1 гектар жер берилген экен, мунун документи ham жок экен. Адырдан берген экен. Бу жерде салган экен. Бардыгы формаль экен документтер. Элдикин элге бергиле деп атпайбы? Силер элдикин элге берип койгула да. Ал эми кыш заводдун жетекчилигине бир нече ирет байланышка чыкканыбыз менен маалымат берүүнү каалашкан жок. Биз соттош келатат, азыр эми ушул күнгө чейин МК Югстрой ЖЧКсы бул жайда 2008 жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Заводду куруу үчүн 1 гектар, топурак казуу үчүн 5 гектар жерди ижарага алган. Заводдун өзүнө 1 гектар жер алган, завод курганга. Ал эми анын жанынан топырақ қазғанға карьерге 5 гектар ижара алған. 5 гектар ижара алған жер үшін 500 мың ижара ақысын төлейді. Завод негізінен несельхоз налог төлейді. Андан шығар роялти налогторын жана башқа налогторын төлеп тұрады. Жалпы жана алғанда айлық өкіметі 1 миллион сомнан ашудың налог арендалары төлеп келе жатады завод жылына. Заводта сезон мезгилинде 50-ден ашык жұмыс иштейт. Жерди бастырып кирип алып, өз билемдик менен кашылап алган деген арыз менен МК Югстрой ЖЧКсы Сузак райондук сотуна кайрылган. Райондук сотунун 2022 жылдын 16 ноябрындагы чечими менен доогер МК Югстрой ЖЧКсынын доо арызы канааттандырылган. Буга экинчи тарап макул болбой апелляциялык даттануу менен Жалал Абад облустук сотуна кайрылышкан. Облустук соттун 1 март 2023 жылдагы аныктамасы менен Сузак райондук сотунун 2022 жылдын 16 ноябрындагы чечими өзгөртүүсүз. Ал эми апелляциялык даттануусун канааттандыруусуз калтырылган. Регион телеканалы аталган материал боюнча кошумча тараптардын пикири болсо чагылдырууга даяр. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.